Көз алдына каратып туруп шорпого чүзгөн ушунчалык эле уялсаң болгон күчүмдү азыр 2 жолу плазмасы болгон, кан куюлган баланы уже 2 күн кармап койду да баланы кыйнап. Алар ошо убактылуу тамды бошотуп беришкен. Аман калышын каалайм, жакшы. Биздин Аргумент ТВ каналыбызга Каныша аттуу айым баласына жардам сурап кайрылган. Ал азыркы учурда номер 4-шаардык ооруканада күйүктөр бөлүмүндө баласы менен жатат. Окуя кандай болгонун өзү баяндап берсин. Мен Токтогул районунун Торкент айыл өкмөтүнөн болом, Каражыгач деген айылдан болом. Үйдө 3 тууганбыз, үйдөн жалгыз кызмын. Бала жашоодо тагдырда ар кандай нерсе болот экен, турмуштан ошо эмен болбой калып, анан ошо балалы болуп, балам менен ушу жашоодо жашап келаткам, жакшы эле жашоодо. Ата-энем бар өзүмдүн. Не демекчимин, эми ушу кырсыккен буда болсо дагы балам жашынакай багып келаткан баламды дагы шорпого күйгүзүп алдым, каратып туруп эле көз алдымда түшүп калды балам. Не дейин, эми ушу эл бар, журт бар экен. Баламды азыр ушу жакшы, өзүнө келип атат. Өтө оор акыбалда келгенбиз Бишкек шаарында. Атасы негизи ушу бала боюмда барында эле атасы таштап кеткен, бу баланы эч кандай карабайм деп. Менин балам эмес деп, атасына да айтарым ушу эме аркылуу, телеканал аркылуу айтат элем, ушу если уялсаң, ушу балаңан кабар алсаң болмок. Ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп, баланы багып келатам, эчтекеден калтырган жокмун. Өзүм камкордугумда азыркы тапта не дейин, эми эчтеке деп деле айта албай калдым. Ушу баламдын ушу ден соолугу үчүн болгон күчүмдү азыр аябай эле жумшап жатам. Айла жок ыйлайт экенсиң. Кыргыз эли менелер, менин акыбалымды туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Энеге мындай күйүттү башына салбасын, көз алдына каратып туруп шорпого чүзгөн ушунчалык. Алигиче азыр өкүнөм баламды. Балаңызга кандай диагноз коюп жатышат? Диагноз ошо 2 жолу плазмасы болгон, кан куюлган баламычы. Балама кан куюлуп, анан азыркы тапта ошо келатат, баягы секин-секинден жылып, эметип келатат да баламчы анан өзүнө. Анан баары бир ошо иммунитети жетишпейт экен баланын, ошо каны аз болуп, анан жалгыз эч жагына жетише албай атам баланын. Болгон күчүмдү жумшап атам эже. Азыр ошондо балаңыз азыр тамактана алабы? Не тамак жеп жатат? Эми кандай десем, жеңил эмелерди жейт, анан өтө оор эмес, уже аппетити эме болуп атат. Мен баягы жылыш бар да, кичинеден жегени жакшы, аракет эметип атат, аракет кылып. Болгон ошо уколдорун алып атам. Ачык айткан уколдордон келгенде ошо чөнтөк жагынан кыйналып эле, тыйын тыпырдан кыйналып, кымбат экен дарыларды аябай дегенде, витаминдерди бүт эме ар бир эмеде капельницаларында ушундай болот экен, ошолордон кыйналып калып атам да, ачык айткандачы. Азыр ошондо сиз Токтогулда шорпого күйүп кеткенден кийин ошол бул жака сизге направление бердиби? Ал жерден ошо Токтогулга ошо күйгөн кечинде күн эле уже алып келген, больницагачы алып келгенден ошо ошол жерде Токтогулга алып келдим. Токтогулга алып келип, ошо мен ошо ачыктан ачык эле чындыкты айтат элем. Бул жердечи ар кандай артынан кысымдуулар биекте жаткандан тынч бол деген сөздөр угулуп атат. Анан майлы дедим, бир коллегалар бири-бирине эме кылат экен, ошо капа болгонум, бул тең эле инвалид бала учетто турат. Ошол Токтогул районунун акимде иштегендери бу баланы бүт билет, жардам берип келишкен. Айыл өкмөттөр да билет, уже Торкент айыл өкмөтү. Өзүмдүн айылым Каражыгач айылым да жардам берет бу балага. Ушу наразы болгонум ушу Жоробеков Эрлан деген ошол жерде иштеп аткан врач барып туруп ошол жерден ошо биринчи жолу бир узун бойлуу эже капельница коюп туруп, анан экинчи жолу уже 2 күн кармап койду да баланы кыйнап. Анан 3-чү күн дегенде уже баланы алып кете берем, кыйнабай деп туруп Бишкекке аттырап кет деди да, кет дегенде ошол жерде бир айылдагы келин бар эле, бизде ошонун сиңдиси багыш боруп, палатадан ар бир жерден 300 сомдон, 100 сомдон 500 сом ар ким ар кандай ниетинен чыгарган акча менен гана бияка алып жөнөдүм да. Эми кете бер, бар Бишкекте жакшы карайт деп гана ошо наразы болгон, ошо Эрлан агайга өтө наразымын да. Ошол азыркы учурда ошо күнүнө бала канча сомдон келип жатат? Күнүнө алып чыкканым ошо тияктан врачтар жазып берген менен 1,5 чейин чыгып кетет да дарызы.
Азыр ошондо буга чейин ким жардам берип келди? Буга чейин ошол жерде ушу больницадагы заведующий ошол жерде врач анан медайымдар жардам берип келди да. Ошондо азыр бир туугандарыңыз келбейт? Жок, азыр ошо жолдун алыстыгына байланыштуу уже ата энем айылда болуп, бир туугандарым уже 4000-5000ден таап салганга уже аракет кылып атат да, берип атышат кээ бирлеричи. Анан алардын эле семьясы бар экен, бир туугандар менен сурагандан тартынып калдым мен өзүм делечи. Айлам кетип анан ошо кайрымдуулукка чыктым да, ушул жактан бир ушул атасы өскөн балага бир жардам болуп калабы дегенчи үмүт менен. Азыр эми ошол ооруканада канча күн болосуз? Болжолдо айтканда врач 10-15 күн тегерегин айтып атат. Главный баламдын алайм да. Андан кийин эмне кылыш керек экен? Ошол 10-15 күн ушул жерде жатасыз, андан кийин тотууга деп үйгө. Ал ошо үйгө барам, үйгө баргандан уже өздөрүнүн режимин айтып атат, карайсың баланы депчи, анан караганга аракет кылам, болгон күчүмдү жумшап атам балага. Биз бул берүүнү чыгарганга чейин Каныш эже менен байланышканыбызда тез арада баласына дары алуу керектигин айтып, элден жардам сураган. Биз бул жөнүндө социалдык тармактарга тараткандан кийин Каныш эжеге кайрымдуу адамдар жардам бере баштаганын айтып сүйүндү. Жардам берип, багы кайдыгер карабаган адамдар келип атат. Учурдан байланып айтмакмын, ошо атайын тыйынтыштап кеткен эжелерге дагы ушул баланын акыбалын сурап, сиздерге ыраазымын ушинтип келип аткандарыңыз үчүн. Азыр ошол жерде менин айыл кошуналарым, ошо айылдагы жердештерим азыр ошо квартал кылып телефондон жазып атышат, уже акча чогултуп атышкан экен, уже чогултса эле алар уже салат экенде жолго салсак эле уже эме келет деп атат да акча. Өзүм деле ошо ден соолугум начар, балам экен, азыр аракетимди болгон күчүм оорузанда майлы деп көз жумуп балам үчүн аракетимди жумшап атам. Главный балам аман калышын каалайм, жакшы болуп кетишин, больницадан чыгышыбызды каалайм. Мындан сырткары Каныш эже боюнда бар кезде күйөөсү жана анын иниси тарабынан көп кордук көргөндүгүн да айтып берди. Тилекке каршы бул иш ошол убакыттагы чоң кызматтын ээси болгон иниси тарабынан жабылып калган. Андан сырткары баланын майып болуп төрөлүп калышы да ушул кордуктардын негизинде болгон деп эсептейт. Боюмда бар кезде Нусубалиев азыркы Каракөл шаарынын роодунун начальниги болуп иштеп, азыр кызматтан кеткен Аркыт Нусубалиев Аркыт Абиловичтин бир тууган агасына турмушка чыккан, багы тагдырдын сыноосу менен пешенемкен чыгып, багы төрөбөйсүң деп жүрүп, бала боймо болду. Болгондон кийин ошо акыркы УЗИде баланы ага чейин бул мен ошо жолдон сүзүп, мунун акеси. Анан баланын ошол жердеги кайра ошо Каракөл шаарына милицияларга арыз жазсам, ошол жерден жазсам, акеси эме үкөсү Нусубалиев Аркыт Абилович кызматтык абалынан кыянаттык менен ошол формачан отуруп туруп акесинин ишин жапканга аракет кылып ишти жаап салган да. Анан мен ачык эле айта алам, ошол жерден запкы көрүп калгам, ошондон бала ушундай жыйынтыкка келип, нервиний болуп жүрүп, ошол акеси мени сүзүп, чындыкты булар жашырып, бул Аркытчы өзүнүн ишин жапканга уже аракет кылып тең эле жаап салган да ишти, ачык айткандачы. Алабы? Балам ачык айтканда мунун мурду тилик ана таңдай жагында адамда кичинекей тил болот экен, ошол тили жок да, бул баланчы төрөлгөндө ошондой болуп калганда, ошо зап калганда жанагы атасы бир тууган үкөсү Аркыт тарабынан кызматкерлер тарабынан зап калганда, бул ошондой төрөлүп калган бала. Нервиний болуп, ошол убакта нервтетип, буту колум шишип, аябай кыйналып төрөгөм да баланычы. Анан кичинекей тили жок, бул сүйлөшү ушу операциядан кийин жыйынтык берет деп атат да балагачы. Ошол инвалидтигинен ачык айтсам, ушу элден жардам сурайт элем, өзүм дагы иштебейм иш жерде. Бул ошол мурдун алдынан эмеси жырыгы бар, кесилген жери бар. Ошо операция жагына дагы аябай мындай муктажмын да акчагачы. Ачык эле айткандачы, урматтуу кыргыз элим. Баламды главный ошо бул азыр биринчиден күйгүзүп алдым, экинчиден ушу жашынакай багып келатырып, анан баламды ушу келечегине эме болбосун, ушу операциясына дагы кыйналып турам да азыр. Операциясы канча сом экен? Сураштырып көрдүңүз беле? Аны сураштырып көрсөм, эми ар ким ар кандай деп айтып атат. Кээ бир айтып атат, бул инвалид бала бекер дейт. Кээ бир айтат, эми азыр өзүңүздөр деле урматтуу кыргыз элим түшүнөсүздөр, ошо азыр акчасыз эч ким жүрбөй калган. 5000 сом салсаң, ошо врачтар өзү эле чуркап калат экен деп да, ошо жасатып жүргөн адамдардан мындай сурап атам да, өзүм кызыгыпчы ушул нерсени балам. Кайсыл өлкөдө кылыш керек? Кыргызстандагы же чет өлкөгө? Кыргызстандан деле жасаса болот экен мунучу. Анан билбейм, мен баламды азыр пока көргөзө элекмин, айыксын, ушу күйгөндөнчү айыкса, анан учетко тургузам баламды. Если кайка дезе барганга муктажмын балам үчүн. Урматтуу кыргыз элим, эгерде сиз Каныш эжеге жана анын баласына жардам бергиңиз келсе, экрандагы реквизиттерге акча которсоңуздар болот же Каныш эженин жеке номуруна чалсаңыз болот.